Облыс борбору Баткен шаарынан 20 чакырымдай алыста Айгүл таш тоосу жайгашкан. Бул тоонун тескей тарабында бою 1,5 метрге чейин жеткен айгүл гүлү өсөт. Бул гүлдү көрүүгө келген туристтер тарабынан айгүл гүлдөрү үзүлүп, саны азайып кеткен. Учурда аны колдоо көбөйтүү аракеттери жүрүп жатат. Айгүл тоонун гүлүнүн негизи популяциясын көбөйтүү боюнча айгүл тоонун уругу болот. Эми ар бир гүлдө уругу болот. Ошо уругуну биз калган ушу корук калган жерлерибизге чачып атабыз. Кудай буюрса эми анын дагы баягы жетиле турган убактысы бар, 3-4 жыл. 3-4 жылда булар да өнөт деген оюбуз бар. Жок болуп кетүү коркунучунда турган айгүл гүлүн буга чейин жергиликтүү окуучулар тарабынан корголуп келген. Окуучулардын демилгесин улап айлана чөйрөнү коргоо агенттиги тарабынан 300 гектар жер аянтына тосмо курулган. Эми айгүл таш тоосунун айланасына көп жылдык дарактардын көчөттөрү отургузула баштады. Айгүл менен атак чыккан жер бул жер өзү. Буга чейин деле таанымал жер болчу, бир эле баткендиктер эмес, бүт Кыргызстан керек болсо сырттан келгендерге. Анан бул ыйык жерди дагы бир статусун көтөрүп коелу, ушуну көрктөндүрөлү дегенде чечим кабыл алышыптыр. Ага мен кошулдум дагы. Көчөттү ушу жерге алып келип мына отургузуп атабыз. Мындан сырткары айгүл гүлү атайын идиштерге өстүрүлүп, көрүүчүлөргө сатыкка чыгарылат. Мындай жол менен тоодо өскөн гүлдү сактап калууга болот экен. Анткени канчалык корган менен жашыруун түрдө айгүл гүлүн үзүп, алып кеткен учурлар болгон. Мындан ары бул жерге келген туристтер үчүн гүлдү сатып алууга мүмкүнчүлүк жаралууда. Горшокто айгүлдөрдү өстүрүп, буюрса мына элдин келишине, мына биз ошону даяр горшокто гүлдөгөн боюнча ошол магазин алдына коебуз, кире бергенде. Ушу эл келип, бул жакты ушундай неме көрүп, анан чыгып кетип атканда ушу гүлдү өздөрүнүн жакын жакшы көргөндөрүнө ушу белек кылганга. Айгүл гүлү апрель айынын орто ченинен баштап май айынын ондоруна чейин гүлдөйт. Бул убакытта келген туристтер үчүн атайын шарттарды түзүү колго алынган. Тоонун борборуна тепкичтер курулуп, отургучтар орнотулган. Бул аракеттер мындан ары да улантылат экен. Мындан улам өлкө аймагынан жана чет жактардан келген көрүүчүлөрдүн саны өскөн. Отургучтарды караң, мындай беседкалар бар, мындай эс ала турган жерлер. Ошол нерселерди мындай жылдан жылга мен ойлойм, жогорку деңгээлге чыгарабыз да элибизге. Бирок ошого немени ошол айгүл гүлү менен горшокто турса, ал үзбөйт да. Элибиз көрүп, ошол бир айланып, ана тепкичтердин тарабына гүлдөрдү көрүнүп септеп. Айта кетсек, айгүл гүлүнүн илимий аталышы Эдуарддын чаар гүлү. Бул гүл дүйнө боюнча 3 жерде гана өсөт. Анын бири Баткен районундагы Айгүл таш тоосунда. Бирок бул жерди көпчүлүк башка өлкөнүн туристтери биле бербейт. Келечекте айгүл гүлүн дүйнөгө таанытып, туристтерди тартуу аракеттери көрүлүүдө. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.